Саламатсыздарбы? Сиздерге бүгүнкү сунуштаган программа онлайн сабакка деп азыр көптөгөн мугалимдер талаш тартыш болуп жатат. Кайсы программаны кылабыз, мен да мисалы атайын бандикамды установка кылдым. FreeCam 8'di реклама кылыш үчүн. FreeCam 8 эң жакшы программалардын бири болуп эсептелет. Толук бекер, убактысы ченелбейт. Канчалык тарта турабыз, ушунчалык тартат. Жана ушундай эле FreeCam'да каалаган жерлерибизди кесип, мисалы ала турган болсок, жүттөлүп калган жерлерибиз, же билесек алаксып калган убактарыбыз болуп калса, ошол жерлерин кесип туруп, толук видео кылып монтаждоону атайын бөлөк программа монтаждагандын кереги жок. Ошону өзү менен монтаждай берет. FreeCam'ды мен башына айта турган болсок, жүктөө үчүн жөнүнө FreeCam FreeCam'a киресиздер, установка кыласыздар. Бассаңыз загрузка болот. 8-ci версиясы менде бар. Установка кылуу деле оңой эле. Кандай кыйынчылык тудурбайт. Орусча болгондуктан бардыгы тегиз эле установка боло берет. Опустить, далее. Менде баардыгын восстановить болуп атат. Ошол нерсе көп деле местаны ээлебейт. Запустить. Ушундай ашып кетсе 1 минутада компьютер установка болот. FreeCam'ды запускать эттик. Настройка кылгандын кереги деле жок. Бул жерде запись болгон версиялар турат. Сиз тарткандар уже новый запись чыгуу, сохранить этүүгө видео запись болуп аткан болсо. Новый запись дейсиз. Негизинен атайын кичине территория чыгат. Эгер сиздер кыскараак жерде иштете турган болсоңуздар, ошого карап размерлерин өзгөртүп аласыздар. Но жалпысынан толук экранда иштейбиз биз. Полный экранды беребиз. Микрофонду текшерип көрсөңүздөр болот. Бул жерден микрофон азыр менде иштеп жатат. Мына ушуну записти басабыз. Записте кетти. Запись кандай болот эми? Запись обычный эле катардагы записте эле болгону. Убактысы чектелбейт. Бандикамда билесиздер, 10 мүнөттө. Бекер бандикамда версиясында 10 мүнөттөн ашпайт. Эмнени көрсөтө эле? Запись кылуу үчүн мисалы Telegram'да, веб Telegram компьютердагы версиясы мына. Бул жерде өзүңүз настройкаласаңыз болот. Дегенде сабакты даярдап, ушундай көрсөтүү менен өтүп, бүткөндөн кийин Escape кнопкасын басабыз. Клавишадагы видео даяр. Азыр 40 секундка жакын убакта видео даяр. Бу жерде эмнеси жакшы? YouTube'га сразу жүктөп кете бересиздер. Видео катары сохранить эте бересиздер. Жана ушундай эле каалаган жерди кыркасыздар дебедимби? Ошону могул кнопканы басуу менен каалаган жерин кыркып бересиздер. Запуск көрөйлү. Мышты көрсөтүп атат. Толук кайерлер баскандарды көрсөтүп атат. Кайсы жерде жүргөнүн көрсөтүп турат азыр. Баскандагы кнопкалар бүт. Эми кыркайлы. Азыр тырың деген звук бизге ашчу болду дейли. Кыркуу үчүн уну алабыз. Обычно эле контрол менен мышты бураганда кененирээк кылып чоюп алабыз. Линия 2 түрлүү чыкты. Звук өзүнчө, видео өзүнчө. Монтажды кыла бересиздер. Нарастание, затухание, шумдарды эгер кандайдыр бир жана системный блоктун шуму бар болуп кала турган болсо, ошо шумду басып удалить эте бересиздер. Запись болгон убакта. Азыр эми тылың деген звук мына ушул жерде окшойт.
басабыз, аны ушул жерде звук кошулуп турат. Территорияны мышмеле басып белгилейбиз тылың деген звукту и удалить. Болсо ошол жерди тишина кылып коебуз. Обрезать этип жармаштырып коебуз кайта. Ошол жерде өзүнө эле ала аласыздар, обрезать эткенде. Кайтар Ctrl-Z барлык эле программада кайтарым болгондой бул жерде да кайтарат. Ушул территорияны кесип таштайсыздар. Болсо айткандай үнүн жок кылып коесуздар. Азыр кесип көрөлү. Тың деген звук жок уже. Көрдүңүздөрбү? Монтажга даяр. Ашча жүттөлгөн жерлерибиз болсо, алаксаган жерлерибиз болсо, кенен кыркы бересиздер. Бул жерден чоңойтуп кичинертет. Бул беговая дорожкасы менен ал жак бул жагына чылдырып көрө алабыз. Эми сохранить и закрыть бассак, сырткы жетибиз ушул жерден сохранить этилет. Ана, тың деген звук жок болду бул жерде. Көрдүңүздөрбү? Эми даяр видео болду. Буну сохранить этсек да болот и сразу жүктөсөк да болот. Сохранить этип көрөлү. Обычный названиясын не деп коебуз? Freecam дейбиз. Сохранить на сохранить эткенде да башкалар көпкө күттүрбөйт. Биз уже жасап көрдүк. 20 мүнөттүк видеону ашып кетсе 6 мүнөт, 5 мүнөт, 6 мүнөттө сактап бүтөт. Сакталды. Freecam деп. Чыгабыз. Уже сохранить эткенден кереги жок мында сохранить этиштин проект катары. Эми видеобузду көрөлү. Freecam. Көрдүңүздөрбү? Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Айта турган болсок, сабакка өтө ыңгайлуу, жеңил, бардык эле компьютер көтөрөт. Эски системада көтөрөт, жаңы системада көтөрөт. Түзүү дагы, кыркуу дагы өтө оңой монтаж кылганга. Жана ошондой эле интернетке сразу YouTube'га жүктөөгө дагы даярдалган. Көрүүңүздарга чоң рахмат. Кичине катталып коюңуздар. Коңгуроону басып коюңуздар. Сиздер үчүн кыргызча сабактар.